Kүйөөм көзүмө чөп салып жүрүптүр. Мындан ары кантип жашайм? Тааныш, тууган, элдин айтымында экөөбүз таттуу түгөлөрдөн болчубуз. Анын мага жасаган мамилеси, сыйы, сүйүүсү, айтор баары идеалдуу эле. Мен да жакшы көрчүмүн. Жолдошумдун айланчыктап жанында жүрүшү, көзүмдү карап сыйлап турганы көпчүлүккө жага берчү эмес. Айрыкча кайын журтума. Экөөбүздү ажырастырганга аябай эле аракет кылышты. Бирок жолдошум аларга дайыма биз бактылуубуз. Андан башка эч нерсенин кереги жок деп көп айтчу. Ошентип 2 балалуу болдук. Бактылуу турмушубуз уланып жатты. Үйдө отурганда күйөөм эч нерседен кем кылбай, сен сулуу болуп турушуң керек деп кийим-кечимден бери алып берип бакты. Өзү да жакшы кызматта иштейт. Балдарымды төрөлтүп алып жумушка мен да чыктым. Мен күйөөмдүн телефонун обу-жок текшере берчү эмесмин. Ага да негиз жок эле. Бир күнү жолдошум душка кирип кеткенде бирөө чалды. Кечке чырылдай бергендиктен трубканы алайын десем өчүп калды. Бир убакта качан келесиң? Күтүп атып чарчадым, сагынып да кеттим деген билдирүү келди. Үстүмөн бирөө муздак суу куйгандай эле катып туруп калдым. Андан мурунку билдирүүлөрүн да окуй баштадым. Көрсө, ал кыз менен көптөн бери эле сүйлөшчү экен. Мен ал учурдагы абалымды сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Телефонду ордуна коюп билмексен киши болуп, ашканага барып катып калдым. Күйөөм душтан чыгып, адатынча мени келип бир өөп, балдары менен ойноп, мен жумуштар менен бир жака барып келип калайын деп үйдөн чыгып кетти. Унчуккан жокмун. Кармаган колунан ренжип араң турдум. Баягы мен сүйгөн адам жок, бир заматтын ичинде чоочун кишиге айланды. Ал чыгар менен кийимдеримди жыйнап, балдарымды алып унчукпай төркүнүмө жөнөп кеттим. Жолдо катар ызаланып ыйладым, ишенгим келген жок. Өзүмдү эч кимге кереги жоктой сезип бараттым. Күчтүүмүн деп ойлочумун, бирок алсыз экенимди ошондо сездим. Жолдошумдун башка бирөөнү таап алышы эмне себептен болду деген ойлор мени жеп жатты. Ата-энеме барып эмне болгону деле айткан жокмун. 1-2 күн өткөндөн кийин балдарым аталай баштады. Күйөөм болсо ошол эле күнү чалган, бирок сүйлөшпөй койгон. Эптеп төркүнгө бир жума баттым. Күндө кечирим сурап келе берип, анын үстүнө балдарым инимдин балдары менен уруша бергендиктен акыры үйгө кайттым. Жара шаардын алдында сага анча эмне болду, эмне себептен башка кыз менен сүйлөштүң деп сурасам, сен мага көңүл бурбай калганыңан кызгантып көрөйүн дегем деп жооп берди. Бул жооп да мени дендароо кылды. Таң калдым. Азыр бирге жашап жатабыз, ажырашса да албайт экем. Бирок жашоо баштагыдай эмес, мурдагыдай бактылуу күндөрдү өткөрүп баарын унутуш үчүн эмне кылыш керек? Негизи мындай нерсени унутуу мүмкүнбү? Же өмүр бою ушинтип кыйналып өтөмбү? Каналга жазылып, өзүңүздөрдүн ой-пикириңиздерди жана кеңешиңиздерди комментарийге калтырганды унутпаңыздар.